2023 жылдын 18 ноябрь күнү саат 8:40 чамасында Жалал Абад шаарынын Спутник 2 шарчасындагы таштанды таштоочу жайдан кыз жынысындагы ымыркай табылган. Бул маалымат Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарын электрондук каттоо журналына катталып, окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу барып, тиешелүү материалдар чогултулган. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө Базар Коргон районунун Акман айыл аймагынын тургуну 2005 жылы туулган кыз убактылуу жашап жаткан батиринин жуунучу бөлмөсүндө же болбосо душта кыз жынысындагы ымыркай төрөп, аны кийимге ороп, таштанды таштоочу жайга алып чыгып таштап койгондугу аныкталган. Табып алган, ошол таштанды таштоочу жайдан табып алган жаран жана милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлү тарабынан ымыркай төрөт бөлүмүнө жеткирилген. Бактыга жараша ымыркай азыркы учурда тирүү. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан азыркы учурда текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Төрөгөн кыз дагы ооруканада. Төрөгөн кыздын өздүгү аныкталып, тергөөгө камсыздалган. Оценка что?